Aba dostlar, kayradan görüşkөнüme кубанычтамын. Бүгүн мен сиздерге ошол Үскүдардын жанындагы мечитти сиздерге көрсөтүп берем. Анткени темабыз дагы бул Түркиядагы ислам маданияты болчу. Түркияда билесиздер, аябай эле мечиттери көп, башкача бир маданияты бар десек дагы болот. Өзгөчө азыркы мен Үскүдардагы мечитти сиздерге чагылдырып берем. Азыр мен бул мечиттин киреберишине турам. Каршымда деген деңиз бар. Ошол эле тушунда деңиз бар. Деңиздин тушунан өтсөңүздөр, бул жерде мечит бар. Анан мечиттин короосун өзүңүздөр көргөндөй, туалети дагы таптаза, ушундай жакшы бир маданиятка ээ деп атасак болот да. Мен буга өтө чоң маани бердим. Бул мечиттин ичиндеги маданиятты айтып атам. Азыр мен кайрадан мечиттин ичине кирип баратам. Мечиттин кире беришинде ушундай чоң сонун фонго туш болосуз. Анан айтайын деген достор, бул жакта деген аялдар эркектерге мындай өзгөчөлүк жок. Мечиттин ичине кирсе болот, кирбесе болбойт деген бир маданият жок. Балким туристтик шаар болуп калгандыгы үчүндүр. Ошол эле учурда бардыгына уруксат берилген. Карасаңыздар, бул мечиттин эле ичиндеги жери деп атасак болот. Бул жакта кыздар, эркектер, бардыгы аялдар дагы жүрүшөт. Ошол эле учурда туристтердин дагы жүргөнүн көрүүгө болот. Азыр биз анын ичинде жүрөбүз. Ошол эле учурда сыртында ушундай тегеректенген даарат алуу үчүн жери коюлган. Муну да көрсөк болот. Бул мечиттин ортосунда көпчүлүк түрктөрдүн мечиттеринде ушундай жерди көрсөңүздөр болот. Азыр мечиттин намаз окуй турган ичине киребиз. Ал жакка киргенде бир аз үнсүз болууга аракет кылам. Анткени ал жакта балким тартууга болбойт. Ушундай бут кийимди койгоч жерге коебуз. Караңыздарчы, кандай кылабыз? Мечиттин мондай кире беришинде сонун арабча жазууларды көрүүгө болот. Азыр мен сыртында гана намаз окуп, анан сиздерге калган жагын чагылдырып берем. Кайрадан достор, сиздерге чагылдырып берүү үчүн кайрадан чыгып атабыз ичимен. Эми болсо, ошол эле мечиттин сол жагынан, оң жак сол жагынан чыгып кетип болот. Азыр мен сиздерге сол жагынан тартып көрсөтөм. Караңыздарчы, кандай гана сонун. Бул жагында деген өзүнчө дагы бир жанында мечит бар да. Бул чоң мечит, ошонун эле жанында өзүнчө бир чоң мечит бар. Ошол эле учурда бул бир туристтик көчө болгон үчүн баягы аябай туристтердин эмеси көп да. Туристтер көп деп атса болот. Мен камерам, микрофонум иштеп атабы, иштебей атабы деп бир ирет көз жүгүртүп койдум. Караңыздарчы, монда мечиттин жандарында бактылуу болуп отурган адамдарды көрсөк болот, сүйлөшүп. Түрктөрдүн аябай жаккан ушул баягы. Кээде жакшы бир маданиятты сүйүп кетесиң да. Аябай ушундай мечиттеги маданияттар бар, аябай. Жаш балдарды алып келип ойнотуп, эс алып кете турган жер кылып жасап коюшкан да. Аякта чешме деп коет, мындай суулар көп сыртта, агып аткан суулар. Мисалы, азыр мен чыккан жеримде эле моундай жерде ушундай суу ичкенге же кол бетин жууганга кылып суу куюп коюшкан. Азыр мен сиздерге көрсөтүп берем. Мындай моюкта мындай эми жүгөрү сатышат экен бизде. Ne kadar abi? 50. Bir штука 50 TL eкен негизи. Mısır деп коет, Mısır. Teşekkürler.
50 TL биздин сомго деген азыр 150 сом болуп калат. Мындайча айтканда кымбат. Анткени бул жер туристтик жер болгон үчүн чындыгында эле кымбат. Азыр бул жерде дүрүм, ярым экмек арасы дүрүм деген бул жакта шаурманын бир түрү, ошондой дүрүм деп атап коюшат да. Мынакей өзүңүздөр көргөндөй. Бааларын көрсөк болот. Бааларын томурдук дейт. Зурна дейт, 150 TL дейт. 150 TL болгондо бизге деген бирке кымбатыраак болуп калат, бирок ошол эле баал. Азыр. Dürüm çoğu büyük. Bak burada elimde bak. Dürüm o. Evet. Kaç tane? Ekmek arası, Var. bir ekmek arası. Tam ekmek. Ya yarım. Ekmek arası. Yarım ekmek mi? Ova. Yarım. Hazır sizlerge көбүрөөк тартып бериш үчүн мен бир гана кыргыз тилинде сүйлөгөнгө аракет кылып атам. Алар ойлошот негизи түркчө билишпейт депчи. Ошондой болсо дагы сүйлөп атам. Картла ödeme var? Var. O da var. Негизи бул жакта аябай көбүнчө мындай эмеге наличкага караганда көбүрөөк ошол карта менен төлөшөт да. Азыр мен дагы картам менен төлөйм. Мындайча айтканда карта менен. Azır görüyoruz. Görebilirsin. Nasıl istersen. Paket. Tamam. Buyurun efendim. Buyurun. Arkadaşım. Et çok olsun. Çok olsun. Çok olsun. 100 liralık. Çok olsun. 100 liralık çok et yap. 100 liralık olursa 100 liralık. Et at. Evet. Bol ver. 100 liralık yapsınızsa. Tamam. Teşekkürler. Hazır ben bunu söyleyip çayına. 100 liralık oldu. Tamam. Ödüyorum. Buyurun. Aslında Ödendi mi? evet. Yok teşekkürler. Çok rahmat. Kırgızistan. Ben de. Abicim buyurun. Bol veriyoruz. Bugün bol. Çok rahmat. Teşekkürler. Hazır ekmek arasını aldım. Bu жак туристтик жер болгон үчүн бизге кымбат. Бирок башка жакта болгондо арзаныраак алмакмын, бирок бул жерде бизге кымбат болду, анткени туристтик жер. Мидия дейт, бул деген суда баягы эмне деп коет, баягы судагы нерселер бар го, ошодон алат да. Барсаңыз бул жакта балыктарды бышырышып атат. Ошол достор, бул мечиттин жанында ошол эле кечеги тарткан видеомдун уландысы. Өзгөчө бул жакта маданиятты, тамак ашты көрсөткөнгө аракет кылам, бирок бул жакта көбүрөөк кафелер бар. Азыр өт жолу турган болсом, көбүрөөк кафелерди көрүүгө болот. Анан баалары чындыгында бул жер туристтик болгон үчүн кымбат. Өзгөчө мен турган жердики аябай кымбат. Азыр ошол Үскүдардагы мисалы балык экмек дейт, 150 TL дейт. 150 TL деген биздин акчага не дейсе 500 сом. Азыркы акча менен айтканда 400. Калп айтам 400 сом болуп калат экен. Мынакей азыр туристтик көчөсүнө кирип баратам. Ошол эле учурда аябай адам көп. Бул жакта аябай чайдын маданияты өрчүгөн. Элдин көбү баягы чай ичип олтурганды аябай сүйүшөт чындыгында. Ушул эме көчө менен кетсе, аягы деген ошондой кафелер менен аяктайт. Бул жакта болсо кофе саткан, ушул сыяктуу жерлер бар. Кафе дейт. Негизи мондой негизи түркчө сүйлөбөй, мындай тил билбеген бир нерсе кылып жүрсөң, мындай аябай жакшы да, анан түркчө сүйлөсөң булар деген, бул түркчө билет турбайбы деп туруп мондой анча алар деген эмоция көрсөтүп бере албайт да, анан бирок англис тилинде сүйлөсөң же башка тилде сүйлөсөң аябай мындай жакшы көрүп карашат. Кече деген бул жерге келгем мен кофе ичкени.
Азыр болсо ошонун айланасында жүрөм. Караңыздарчы, бул жакта дагы ошонун жанында кофелер бар. Кофейндер деп койсо болот, мындайча айткандачы. Ушул жактарда азыр саякаттап жүрөм. Демек, бул жакта кофенин, айрыкча чай менен кофенин маданияты аябай бар десек болот. Өзгөчө. Өзгөчө Түркияда мен ушундай байкайм. Анткени биздин көпчүлүгүбүз келгендер караңыздарчы, мондай чай ичип эле отурушат да. Чай, кофе деген маданият болуп сиңип калган өзгөчө Түркияда. Анан айла жок. Биз дагы ошол чай, кофе ичкен маданиятта көнүгүшөбүз. Негизи базарларын сиздерге аябай көрсөткүнү каалайм. Бирок азыр базарга барган жокмун. Ошол учурда сиздерге туристтик жерлерин көрсөткөнгө аракет кылып атам да. Ошол эле бул көчө мечиттин жанында, мисалы мен таң калгандыгым өзгөчөлүгү мечиттин гана жанында бул жагы кафе болуп кетет, ар жагына кирсеңиздер бул жак мечит болуп кетет да. Мындайча айтканда, мечит менен баягы жашоону жакындаштырган десек болот. Анткени мечиттин жанында мондой кафелер бар, баягы адамдар келип, балки мечитке кирет деген нерсе да. Ошол эле учур жанында ушундай адам толгон кафелерди көрүүгө болот. Азыр мен сиздерге сокак видеосун тартып атам. Бирок бул жер көбүрөөк туристтик жер экендигин байкасаңыздар болот. Караңыздарчы. Ар түрдүү, ар кайсы атмосферадагы адамдар менен каршы-каршыга келесиз. Бирок бул кофелердин көчөсү деп атасак болот. Көчөнүн башынан аягына чейин көбүнчө кофеиндерди көрсөк болот. Кечирим сурайм. Чындыгында аябай кофенин маданияты Түркиянын номер 1 болуп кеткендигин көрүүгө болот. Биздин Кыргызстанга да акырындан келип жатат, бирок ошол эле учурда бул жакта барбыр кофеде биринчи орунду бербеген шаар деп атасам болот. Өзгөчө атмосферасы бар, жерлери бар экен. Чындыгында аябай сон. Анан дагы ушул эле учурда бул ар бир жерде мындай тамеки чегүү бул мындай нормалдуу көрүнүш, өтө нормалдуу көрүнүш да. Кафелердин көбүндө тамеки чегүүгө уруксат мисалы. Анткени бул жакта өтө мындай 70-80 адамдар тамеки чегишет. Бул нерсени маданият кылып сиңирип алышкан да. Ошондуктан баягы адамдар биз Түркияда жүргөн окуучулар баягы жыт сиңип калат да, анан барганда ушундай өзүбүздү жаман сезе беребиз. Бул жакта дагы баягы туристтик сценадагы идиштерди көрсөк болот. Өзгөчө идиштер базарын көрүүгө болот. Газоз агачы дейт. Бизде деле бар болчу бул газоз агачы дегени, бул да газированный суу деп атап болот да. Азыр мен мунун баасын сурап турайын. Анан бул жакта аксессуар кымбатчы бар. Азыр бул жерде 50 ТЛден баштап 15 ТЛгече бар экен. Чай дейт, мадем суyu дейт 30 ТЛ дейт, лимонота 75 ТЛ дейт, экспрессо 80 ТЛ, özel gün rezervasyonlar üçün дейт. Кыскасы 15 ТЛден баштап эң кымбаты бул жерде 120 ТЛгече барат экен. Эл yapım газоз дейт. Мындайча айтканда колдо жасалган газированный суу 75 ТЛ. Чындыгында баалар чын эле кымбат. Мен бул жерде эмне ичким келген негизи мадем суyu деп коет бул. Мындайча айтканда баягы өзгөчө бизде минеральный суу дейт го, минеральный суу элестетиңиз 35 ТЛ. Бизгин акчага турганда бул 75 ТЛ болуп калат экен. Бул мен үчүн кымбат чындыгында. Элестетиңиз 75 ТЛге мындай 0,5 сууну алабыз. Кече мен ушул жерге келип кофе ичип кеткем, досум менен жолугуп. Азыр ошонун айланасында видео тартып жүрөм. Ошол достор, ушул менен бул видеомдагы жыйынтыктап атам. Бул дагы ошол Үскүдардын ошол эле учурда баягы кофе маданиятын бул туристтик жерди көрсөтүүгө аракет кылдым. Мүмкүн болушунча сиздерге керектүү маалыматтар менен бөлүшкөнгө аракет кылам. Азырынча биздин саякат уланууда.
Түркияга барыңыздардын келип саякат кылып окуп билим алып кетишиңиздерди мен каалайт элем. Биздин кыргызча контентти колдоо иретинде биздин каналга катталып башкалар менен бөлүшүп кетүүнү унутпаңыздар. Сак саламатта бар болуңуздар.